Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Мага келген кат бирөөсүн окуп берейин деп аттым элем. Ошондо мага округуман Панфилов 15 үйүнүн общежитиянын жашоочулары кайрылышты эле. Алар соцфонддун кызматкерлери 2002 жылы соцфонддун төрагасынын буйругуна ылайык общежитияны жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча Бишкек шаардык башкармалыкта катталып, анан жашоочулар менен келишим түзүлөт экен да, жашаганга уруксат берилет экен, ордер да берилиш керек экен, бирок ошол буйрук бүгүнкү күнгө чейин аткарылбай келе жатат. Жашоочулар ошол буйрукту аткарып бергиле деп 2020 жылы соцфондко кайрылышса, өкмөттүн токтомуна ылайык Бишкектик муниципалдык менчигине өткөзүп берилген деп жооп беришет. 1 май кимчилигине кайрылышканда ал жерден турак жай кодексине ылайык каралат деп жооп берилген экен 2018 жылы. Кийин мен дагы бул маселени көтөрүп мэрия кайрылсам, мага вице-мэр Шаршиналиевдин колу менен Панфилов 15 дарегинде жайгашкан кыймылсыз мүлк муниципалдык менчик болуп саналбайт деген кат жооп келип атат да. Бул абдан кызык экен. Ошондуктан менден суроо да, ушул Панфилов 15тин ошол үйдүн ээси, менчик ээсин таппай жатабыз да. Эртеңки күндө канча адам ошакта канча жылдан бери жашап келе жатышат. Эмнеге бул абдан маанилүү? Анткени жашоочулардын өзеки айтым боюнча да 30-35 жыл жашаганбыз дейт жарандар арасында, ошол мага кат менен кайрылгандар. Коммуналдык төлөмдөрдү коммерциялык баа менен төлөп келе жатабыз дейт ушул жылдары. Анткени ал үйдүн статусу так белгиленбептир да. Анан мен Алмаз Акунжанович, чоң сураныч. Ушу менин да перепискам бар да, мэрияга да жазып, соцфонд жана башка тийиштүү мамлекеттик органдарды ушу чогултуп, Панфилов 15 үйгө кимге таандык экен мындай тактап бериңиздерчи. Чоң сураныч. Элдерди жалдыратып, же биз укугубузду ушунча жылдан бери сотко барайлык десек, кимдин дарегине кайрылыш керекпиз? Арыз муунду кимге жазайлы деп биле албай калдык дейт да. Жогорку кеңеш депутаттарынан кайрылып атабыз. Мына мен көтөрүп берип атам, улам мага отписка келип атат. Ар кайсы органдардан, мэриядан, берки мүлк фондунан да келип атыптыр отпискалар. Эч ким эсе мойнуна алып биздики деп айта албай атат да. 30 жылдан бери ушул Панфилов 15те үйдүн менчигин ээсин таба албай жатабыз. Эртеси күнү деген адамдарды жалдыратпай, уже анча-мынчасын көзү деп өтүп кеткендер бар экен. Же биз ушунча мамлекетке Совет Союзунда да иштеп кеткенден бери канча жылдан бери өз эмгегибизди арнап ушу госслужбада да иштедик дегендер бар. Арасында ушу соцфонд деле бизге жардам берсе болот эле деген мындай жакшы үмүттөр менен кайрылып атышат да. Урматтуу Алмаз Акунжанович, дагы бир ирет суранып кетем. Ушул Панфилов 15теги мүлктүн ээсин аныктап, таап, элге жообун бериңиздерчи. Рахмат.